Айыл дегенде асфальт жолу жок, чаң баскан, көчөдө суу көтөргөн келин балдар, үйлөр менен дарбазалары каралбай калган. Союз урагандан кийинки колдонулбаган эски имараттар эске түшөт. Бул кырдаалды өзгөртүү максатта мамлекеттик саясат элетке бурулду. Президенттин указы менен 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы, быйыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Элетке 2 жылдан бери аймактарды өнүктүрүү деген мамлекеттик саясат жеткен. Те алыскы деп эсептелген айылдарынан бери жакшы жолдор курулганын, жашоо шарттары оңолгонун, жаңы ачылган кичи жана орто ишканаларды көрсөң болот. 2 жыл ичинде баардык айылдар өнүгүп кетти дегенден алыспыз, бирок аракеттер бар. Ишке ашырылып жаткан аймакты өнүктүрүү деген мамлекеттик саясаттын өзөгү элет жерин көтөрүү, элеттиктердин жашоо шартын жакшыртуу, жаңы жумушчу орундарын түзүү менен ички жана тышкы миграцияны азайтуу. Ошол саясатты, мисалы үчүн баягы өзүбүздүн биздеги канча айыл кыштап болсо, ошончо фонд уюштурганга биз баардыгына багыт берип, региондогу айылдарыбызды өнүктүрүү боюнча райондун борборлорунда, Бишкек шаарында жана Москва шаарларында чоң форумдарды өткөрдүк. Муну эл өзү жабыла баягы бүт бардыгы колдогондугу бизди абдан кубандырат. Анткени бүгүнкү күнгө чейин мен айтат элем, ушул бир региондорду өнүктүрүү жылында эл өзү биринчи ошол айыл кыштактагы адамдардын өзү көтөрүлүш керек. Ошол айыл менин айылым, бул менин бул туулуп өскөн жерим, менин туугандарым дегендей мамиле кылыш маселесинде биз ушул ар бир айылда бирден фонд ачып, эсебин ачып атабыз да. Ошого карата мен айтат элем, бүгүнкү күндө 129 айылда ачылды, 129 эсеп ачылып. Мурда борбордо эле калып, региондорго жетпеген насыялык бюджеттик саясат, мамлекеттик финансылык институттардын мүмкүнчүлүктөрү бүгүнкү күнү аймактарга бурулуп жатат. Аны менен элет жеринде ишкердикти өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Өткөн жылы мамлекеттик банктар, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана кепилдик фонду тарабынан 25 миллиард сомдон ашуун насыя жана кепилдик берилген. Быйыл болсо 10 айда 22 миллиард 800 миллион сомдон ашык каражатка насыя жана кепилдик берилди. Белгилей кетчү нерсе, мамлекеттик акча кредиттик саясаттын аймактарга басым жасоосунун натыйжасы насыялардын 72%дан ашыгы өлкөбүздүн региондоруна багытталышы. 2016-17 жылдары тескерисинче көпчүлүк насыялар Бишкекте калчу. Ошо аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында 71 ишкана салынды. Талас областында Чакан, Орто ишканалар. Эми анын ичинен көбү баягы өзүңүздөргө белгилүү, бизде Талас областында фасоль монокультурага айланып калганына байланыштуу 110 000 гектар суугат жерибиздин ичинен 57 000 гектар суугат жери азыркы учурда биз фасоль менен дыйкандарыбыз алектенип жатат. Ошого көп жанагындай ишканалар куруш керек болгон. Бизде азыр ошол 2018-жылы фасолияду тазалап, упаковка кыла турган цехтер салынды чоң-чоң. Ада ошо мамлекеттик кредиттердин алкагында жана 6%, 8% кредиттерди мамлекет тарабынан берилип, жана российский, кыргызский фонд тарабынан ушундай иштер жүрдү. 71 ишкана курулду да. Ошол эле учурда биз Таласта болуп көрбөгөндөй 2018 жылы биз мамлекеттик бюджетке налогту көтөргөнгө жетиштик. Бул 98 миллион сомго көтөрдүк налогту. Бизнести негизсиз текшерүүгө мораторий киргизилип, жаңы ишканалар 3 жылдык мөөнөткө текшерүүлөрдөн бошотулган. Айыл чарба продукциясын кайра иштеткен жергиликтүү ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы кыскартылган. Киреше салыгын 100% жергиликтүү бюджеттерге калтыруу чечими кабыл алынды. Мындан жергиликтүү бюджеттер 2019 жылы 2 миллиард сомдон ашуун каражат алаары күтүлөт. Мисал, өнүктүрүү үчүн 2 миллиард сом акча каражатын өзүнчө бөлдү. Бул акча каражаттан ошол аймакта иштеп жаткан ишкерлерге аларды колдоо, мына ошонун алкагында бул эми баягы мультипликативдик эффект берет. Сөзсүз түрдө бир ишкана ачылса, анын продукциясы же башка тармактарга дагы таасир этет. Албетте, бул жаатта дагы иштерди жасаш керек. Биздин оюбуз боюнча мына аймактарды өнүктүрүүдө
бир гана бир жерге бир мектеп куруу же башка менен биз аймакты өнүктүрүү дегенден алыс болушубуз керек. Бул жерде мына өзгөчө мына азыр президентибиз тарабынан жакшы бир чечим сунуш айтып, мына ушул чечим кабыл алып атат. Баягы салык төлөмдөрүнүн пайыздык өлчөмүнү бир гана эле борборлоштурбай, мына 50% баягы подоходунан алып, азыр 70%-ны ошо жергиликтүү деңгээлде калсын деп, мына ушул дагы чечим кабыл алынды. Бул дагы аймактарды өнүктүрүүгө бир жакшы салым кошот. Дыйканчылык менен мал чарбачылык аймактарга көп киреше бере турган тармактар. Президент Сооронбай Жээнбековдун дыйкан фермерлер өндүрүп өстүргөн бир дагы айыл чарба продукциясы кайра иштетилбей калбашы керек дегени бар. Ал үчүн региондордо кайра иштетүүчү ишканалар курулуп жатат. Мисалы, Нарын областында сүттү, жүндү, этти кайра иштетүүчү жаңы ишканалар иштеп жатат. Өндүрүлгөн продукция ички жана сырткы базарларга чыгарылууда. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан акыркы 2 жылда айыл чарба тармагын ар тараптуу өнүктүрүү аракети абдан байкалаарлык. Аймактардагы суу жетпеген дың жерлерди өздөштүрүүгө мамлекет тарабынан көп иштер жасалууда. Эл тамчылатып сугаруу, күнөсканаларды иштетүүнүн ыкмаларын өздөштүрүүдө. Ушул эле долбоор алкагында быйыл 9 айдын жыйынтыгында 9874 айылдык товар өндүрүүчүлөргө 5 миллиард сомго жеңилдетилген насыя берилди. Анын ичинде 4 миллиард 912 миң сом күрөө менен 9154 чарба субъектисине, 87 миллиондон ашуун сом 720 чарба субъектисине күрөөсүз берилди. Дүйнөлүк рынок талап кылган сапаттуу, жогорку сорттогу айыл чарба продукциясын өндүрүү жакшы жолго коюлуп жатат. Мисалы, бир эле Жалал Абад облусун алсак, пахта жана буудайга адистештирилген макамдуу 17 үрөн чарба бар. Ошондой эле 51 асыл тукум чарбасы, 143 айыл чарба кооперативи, 100.372 жеке дыйкан жана фермердик чарбалар иштеп жатат. Аймактарды сугат-суу менен камсыз кылуу мамлекеттик программанын алкагында иштер жүрүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков бул программа 2024-жылы толук бойдон ишке ашат деп жарыялаган. Быйыл Баткен облусунда эле ирригациялык 8 ири долбоор ишке ашууда. Бул чоң долбоорлор бүтүп калса, миңдеген гектар сугат жерлер пайда болот. Мындай мисалды өлкөнүн ар бир аймагынан келтирсек болот. Жалпысынан 634 гектар жаңы сугат жерлери киргизилди. 1900 гектар жерди суу менен камсыздоо жогорулап, 1600 гектар аянт жердин кыртышы жакшыртылды. Республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренеси менен 370 миллион сом каралды. Мындан сырткары ирригациялык долбоорлорго өнөктөш өлкөлөр каражат бөлүүдө. Айыл ичиндеги таза суу системасы 10 жылдан ашуун убакыт ээсиз калып иштен чыккан. Кийин көп айылдарда таза суунун чыгышы токтоп калган. Донор уюмдар суу менен камсыз кылуу системасын калыбына келтирүү боюнча аз эмес каражат которушканы менен көйгөйлөр чечилбеген бойдон калып келген. Учурда таза суу долбоорлору аймактарда бюджеттин жана эл аралык уюмдардын эсебинен ишке ашырылып жатат. Өлкөнүн 653 айылынын 69-ында республикалык жергиликтүү бюджет, Дүйнөлүк банк, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана башка эл аралык фонддор эсебинен ичүүчү суу менен камсыздоо тутуму курулуп жана реабилитацияланды. Ичүүчү суу менен 63 миңден ашуун адам камсыздалды. 117 айылды камтыган 73 объектиде курулуш жана реабилитациялоо иштери жүрүүдө. Жеткиликтүү турак жай программасы да аймактарга багытталган. Өлкө башчысы жарандардын төлөө мүмкүнчүлүгүн эске алып, ипотекалык насыяны жеткиликтүү кылуу керек экенин белгилеп, анын пайыздык ченин төмөндөтүүнүн жолдорун кароо тапшырмасы коюлган. Алдыда үстөк пайыз азайганы турат. Жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында 4376 ипотекалык насыя 5 миллиардтан ашуун сомго берилди. Натыйжада 262 миң квадрат метрден жогору турак жай 16 миңден ашуун адамга берилди. Мамлекет башчысы ички жолдорго да өзгөчө көңүл буруп, ар бир район борборлорунда жыл сайын 3 чакырымдан кем эмес жолдорун асфальттоо боюнча маселе койгон. Бул иштер да облустардын ар бир районунда четинен аткарылууда.
Ааламга жол айылдан башталат. Айыл менен кошо мамлекет өнүгөт. Аймактарды өнүктүрүү боюнча жүрүп жаткан иштер 1-2 жыл менен чектелбейт. Президент Сооронбай Жээнбеков жүргүзгөн саясаттын артыкчылыктуу багыттарынан болуп кала берет.